Кимдер бар азыр жакта? Азыр аз көрсөтөм. Азыр тааныштырам азыр дегендей бе? Жакында той. Хей, тиіп атам! Гүлназ Шынай кызынын $100,000 үйүндө. Оператор жигиткене жакташат, гүл атат. Үйдө алып атканда кара камрини саткан. Акшаш экенбиз, бул бирок мен 7 жыл мурунку версиям. Анан неге мына көзгүнүн жанына көзгү турат деп ойлойсуң? Суроо. Бай болгонум үчүн саякаттабайм, бай болуш үчүн саякаттайм. Жаш кураң өйдөлөгөн сайын жегенде уже салмак кошулуп, фигура кете баштайт экен. Чекет аткан тартып калсаңар. Сиңдиси бир сиңдиси. Ооба, сиңдим оңголум. Бир эле бөлмөлүү үй алып алсаң экен деп иштеп жүргөн кезиндеги өкүл ата өкүлүнөн үй бүлөлүк эмеге карап коюшат го. Дженнифер Лопестой болуп беренчи бир. Супер ТВдан эксклюзивти көрсөңөр болот. Супер ТВнын жалпы көрүүчүлөрүнө салам. Аты жөнүм Кадимбек Данеров. Буга чейин биз мындан туура бир 4-5 ай мурун ырчы Гүлназ Шынай кызынын Оштогу үйүндө конокту деген берүүбүздү жалпыңыздарга тартуулганбыз. Бүгүн дагы ырчынын Бишкектеги үйүндө конокто болобуз. Жалпыңыздарга жагымдуу көрүү каалайбыз. Гүлназчы? Үйдө жок окшойт э? Шаңкылдайсыз го, шаңкылдайсыз. Кандайсыз? Келди. Агыр эмес кут болсун. Келиңиз, мен петличкамды тагып коеюнчу. Анан баштайлы. Жакшысыз, Гүлназчы, кандайсыз? Эсиңиз кандай? Аман эсен. Кош келипсиңер. Кече күнү туулган күнүңүздү өткөрдүңүз. Андан кийин унаалуу болдуңуз. Андан кийин үйлүү болдуңуз. Үйдүн ишин баардыгын тыпырап бүтүрүп атасыз. Ар жакка чуркап, бери жакка чуркап, бизде келет деп, Супер ТВ келет деп. Анан буюрса 11-июль күнү жалпы жакындарыңызды чакырып үй той өткөргөн турасыз. Сюрприз. 2 эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу. Көбүрөөк көрүү. Көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Кубанычтабыз 4 жакшылык катары менен болуш, бул сонун нерсе болсо керек да. Рахмат. Ушу жакшы адамдардын, жакшы саналаштардын колдоосу менен, ниети менен, ата-энелерибиздин ак батасы менен, аракет менен болот атат. Ошондо айткансыз, кадимде силер бат-баттан келип турушуңар керек экен, мен үйдүн ичин бүтүрүп аткам депчи. Азыр да магазинден келдим. Эмне алдыңыз? Аз көрсө бияка декор алдым да, декоративный. Киргенде эле негизи мен акыркы убакта мындай жанган көзгүлөрдү жакшы көрүп калдым да, өзүнчө бир маанай берип турат. Мына киргенгенде бул жерде башкача экен. Негизи үйдү бул жолкусуна мурдагысына черный боюнча алдым дедим беле, Оштогуну. Бул жолкусунда ремонту бар алдым. Бирок жасалгасын өзүм жасадым да, жасалга аласың. Стерстен көрүп аттык. Ооба. Ар бир кадамыңызды сонун. Ооба. Анан ошо бул жерде башкача нерсе турган экен да, аны алып таштап, мына кара эмелер калып калды. Гидроға койдум, алып анан кийин күзгү орноштурдук. Киргенде эле мына жерге ключ коюп койгон, сумочка кое коюп, мына жерге пуфик алганга жетишпей калдым. Эми тойго чейин алып койгом. Буюрса. Көрүндүк таштап кетсеңер деп. Болду, сөзсүз түрдө. Туулган күнүңүздү кандай өткөрдүңүз? Туулган күндү тойдун астында болгон үчүн өтө чоң шаан шөкөт кылган жокмун, мындай чакан эле өзүм курбарым менен душевный вечер деп коет го, ошондой кылып эле өткөрүп койдук. Мындай скромно эле. Буюрса. Анан киргенде эле бул шырдакты чагылдырган микрофибрадан жасалыптыр. Шырдактай эле көрүнөт экен, кийизденчи. Өзү кийиз эмес экен, жеңил экен кийизденчи. Бирок ушундай заманбап этно стилде бул апакемдин үй менен үй болгон белеги. Сонун киргенде эле, сонун. Ооба. Биз ушуну атам менен апам экөөтөн кыргыз тил адабиятчы, кыргыз тилден мугалим да. Ошого биз кыргызча нокуралуулукка басым жасайбыз. Сонун. Анан дагы сурайынчы. Унаалуу болдуңуз. Ооба. Куттуктайбыз. Рахмат. Эмне болгон унаа? Аны баягы кайрылуу Супер ТВда биз тарткан баягы камераны сатып туруп алмаштырдыңызбы? Эмне кылдыңыз? Чет жакка дагы барып келдиңиз. Ооба. Ооба.
Камрин алганда айтпадым беле, өзү эрекс алгым келди эле, акчам жетпей калып анан камри алдым депчи. Ошол кыялым орундалды да кайра. Сонун болуптур. Буюрса, рахмат. Коноктор бизде биринчи кирет. Макул, сымылда. Оо. Оштогудан айырмасын байкадыңбы? Ошту ысытпадыңар беле, кондер жок. Бияк болсо салкын күн сонун. Но комнатный гүлдөр, комнатанын ичиндеги өстүрүүчү гүлдөр болсо, жанагы эле стилде көп күн жок болуп кетсем, суу басам деле солбой турган бирок коз. Жандуу гүлдөр. Ал эми бул розалар болсо, кече туулган күнүндө келген розалар. Анан Оштогу үйүңүз тартканда анда дагы жер түшүктөр бар болчу. Ооба, апаңыздын колунан тегилген. Ошондой бул дагы апам биринчи үй алдым дегенде эле апам байкуш бардыгыбыз үйлүү болдук дегенде эле ошо 4 төшөгүн 12 жырканын өзү алыс болсо да берип берет сөзсүз түрдө, же болбосо өзү келип көргөндө алып келет ушундай. Негизи үйдү кыз кишинин үйүнүн ичин төшөктөрүн ошо төркүнү толтурат деген нерсе бар го. Ошол апам өзүнүн апалык баягы миссия деп коебузбу, парз деп коебузбу. Ошого мындай дайыма бизге ушинтип берип жүрөт. Муну апам берип. Сонун. Оштогу үйдөн тартканда айнекти көрсөткүңүз ачып турупчу. Мен бул жакта баягы эң эменин этажканын кабаттын үстүнөн алгандын бирден бир себеби ушу депчи. Карап суктанып, кечинде дагы вид сонун болот экен депчи, көрүнүш. Көрсөк болот, Болот. Ал 8-этаж болчу да. Бул жакты чындап эле эң чокусунан алдым да. 14-этаж. Та-дам! Сонунбу? Сонун экен. Чындап эле. Баягы үй карап атканда баягы кыялданып, жана айтпадым беле, кадимкидей эле Кудайга баягы заказ берип аткансыз эле, мындай болсо экен деп эле, ошо 3 бөлмөлүүгө чоңойтом деген ниет болгондо, эң жогорку этаждан болсо экен, ремонту менен таритиме ылайыктуу болсо экен деп ушундай мынтип санап сурангандардын бардыгына тап келе турган үй болуп калды да ошо. Бул үйдү алуума себептердин эң чоңунун бири ушуна көрүнүш болду да. Кыял кеч, кыялдансаң дагы жакшы, кубансаң да, кайгырсаң да жакшы да, бийиктиктен. Бардыгын көрүп турасың. Сонун. Көрүсө. Оператор жигитке да жакташат, гүл атат. Оператор жигит Ошко барганда тартпады эле. Анда дагы бир сонун бери болгон. Бериңиз чыккандан кийин дагы көпчүлүгү суктанып, ак жолтоо үй болсун деп каалагандар да болгон да. Бул дагы ак жолтоо үй болсун анда. Айтканыңар келсин. Айтканыңар келсин. Амин. Сонун болгон экенсиз. Эс. Чарком деп унутуп калдым. Следующий дегендей, официант дегендей, Ошондой эле экен ушу бул бир таанышым бар да, кафе иштетет эле. Ошол жактан алып тургам. Муну азыр мага белек кылып койду, уже кайтарбай калдым. Бунун функциясы көп. Бирөөсү жаныма алып жүрүп, баягы штативдин ордуна үстүнө телефонду коюп тартам. Экинчи функциясы боюм жетпеген бийик жерлерге үстүнө чыгып, бийик жерлерде баягы шкафтын үстүлөрүнө ушул менен жетем. Үчүнчү функциясы болсо отуруп алып реклама тартсам да болот. Көп функцияны аткарган штатив. Күнөсүнүн кыздын штативи. Албетте тамаша. Жүрүңүз. Дивандар. Ой. Эмне болгон бул? Каяктан? Бул Москвадан мына. Бул жагынан Гүлназ эжеге кичинекей күйөрманы айдан белек. 2020-жылы 7 мартта Москвада концерт койгону барганда, мынакей кичинекей кыз экен, күйөрманым, бул апасы менен экен. Мени да апам менен тандашыптыр, сүрөтүн мынакей апам менен, өзү апасы менен сүрөтүн коюп, ушинтип чыгартып концертке келип белек кылышкан. Бул башка күйөрман. Гүлназ кызы. Ошол экенбиз, бул бирок мен 7 жыл мурунку версиям. Ошол менен жапжаш мененсиз. Убакыт өтөр экен, ошентип. Диванды негизи чоң экен, алмаштырсамбы дедим да жетишпей калдым. Акча жетпей калды. Мындай мага мындай светти өңү бир аз нежныйраак, анан ылдыйраак болсо деп кыялданып аткам, бирок азырынча той өткөрүп алганга чейин тура берсин, анан тойдон ашып калса алам. Тойдон ашып калса, тойго жүрүңүз. Тойго бир болжол менен канча киши келет? Тойго болжол менен бир 300дөй болуп атат азырынча. Негизи өзү чоң той өткөрөм дегенде эле мындай планымда жок болчу да. Анан биринчи баягы Оштогу үйдү алганда чөйрөлөрүм бар да, өзүм чармачы, мындай жеке катташ.
Аны үйүңө качан чакырасың деп эле бир туугандарым ата энемди чакырдым, башка эч ким чакырганга колум тийбей, чамам тийбей калды. Ал жакта бул жакта болуп. Анан кийин эле бул жактан алгандан кийин дагы ошондой суроолор ой качан чакырасың, качан барабыз үйүңө, качан жейбиз деп анан карасам деп жамаат кылып чакыра турган конокторум көп экен да. А мен ар биринин чакыруусун менен барып, тойлорун тойлоп, тамагын жеп, келе атпаймынбы, чайын ичип. Аларга да кайтарыш керек. Аларга да чай беришим керек. Анан үйгө кайра бөлүп чакырсам, көп күн чакырышым керек болуп калат экен. Анын үстүнө баягы убакыт тар дегендей. Ошого мынтип чогултуп эле бир чакан кафеде деп ойлоп аткам биринчи. Анан кийин баягы жазып атам. Аны да стористен көрүп калдык биз. Кыйын экен депчи. Ооба, капып каласың деп ойлойсуң. Анан ошентип атып баягы список көбөйүп кетти эле. Анан кийин биротоло эле той берип кое берейин деп. Ушунча болду да. Ооба, той болуп кетти. Буюрса. Сиздин Instagram баракчаңыздан көрүп атам да. Сөзсүз түрдө бирөөсү телевизор алып келсе, бирөөсү болсо баягы жерге төшөлүчү паластарды алып келсе, бирөөсү дагы бир штораны алып келет. Ооба, ошондой болуп кетти да. Гүлназ кызыны подписчиктери, анан көрөрмандары, колдоочулары эле үйүн бүтүрдү окшойт. Толтуруп койду окшойт. Чындап мен тааныбаган эле бир тааныбаган эмес, мындай тойлоруна барып жүргөн чыгармын. Бирок мындай катташым, тууганым да эмес, таанышым, касташым, досум эмес. Ошондой дагы бир 2 катталуучу акча которуп коюштур да. Үйүңүзгө 5000ден. 5000ден 10.000. Үйүңүзгө көрүндүк депчи. Мындай башкача бир жагынан жоопкерчилик, бир жагынан уялып, тамашалап койдум эле го. Кана кимиңер эмнеге спонсор аласыңар деп койгом. Ошондон чыгып килемдерге дагы бир визажист курбу кыз бар эле, ал спонсор болду. Телевизордо болсо өкүл кызым бар да. Кече алып келген жокпу? Ошо кече. Аны да көрдүм анда. Анан өкүл деп негизи күйөөң болсо, анан кийин өкүл болуш керек го. Үлгүлүү билөнүп коюш керек го. Анан мен айткам, десем мен баары бир пайда болот да, өкүл ата когда-нибудь кое берели деп алар үйлөнүп уже бир кыз болуп калышты. Үйлөнгөнгө чейин ошентип өкүл кыз болуп калган. Ошолор үйүңүзгө биздин атыбыздан деп беришти. Сонун. Кайсыны өзүңүз алдыңыз, айтыңызчы. Үйдү алдым. Мен үйдү аламбы? Ичин толтурат да ошолор. Аны айттым, ойлоп калдым, аны билгенде мен качан эле катталуучуларыма догоруну эле кимиңер эмне алып бересиңер деп чыгарып койдум окем депчи. Гүлназ кызы азыркы учурда кандай өкүл апа болуп атат? Кыйраткан эле жокмун. Мындай анча-мынча баягы чайга чакырышып, сүйлөшүп отуруп, эми колуман келген алар сураган акыл насаатты айтып коем. Эми мындай семейный жашоого байланыштуу эмес, мындай ийгилик, жетишкендик, бизнестерге байланыштуу. Үй алуу боюнча болсо, уну алуу боюнча болсо. Өкүл ата өкүлүнөн үй бүлөлүк эмеге карап коюшат го. Анан ал жакта өзүм кыйратпай аткан үчүн кыйраткан жактарыма кеңеш берип коюп атам. Анан кандай өкүл апа болуп атам, сурайбыз да келишкенде, тойго келишет. Өкүл уулуңуз менен өкүл кызыңыз качан өкүл аталы болот? Ошол суроо. Мындай суроо. Ооба, эми насип кылса болуп калып чыгаралы деле, ушинтип деле. Буга чейин да майк айткансыз, буюрса жакында деп. Жакында деген эмесмин. Эми ошол убакыт келсе анан кийин көрөбүз деген да. Буюрса болуп калып чыгар деген үмүттөбүз. Кечке жазып деле атышат. Машина алган чыгарсам, эмне кыласың, ушул сага эмне күйөө болуп берет, далактабай эрге тей деп жазып атышат. Катталуучулар эми ал баардыгы Кудайдын колунда экен, баягы мындай такыр эле жабык эмесмин ал темада, мынтип рассматриваю дегендей караштырыпчы. Анан мындай оң келип калса болсо болуп кетет, анан болбосо Кудай насип кылган күнү да. Бирок оң келип калгандар бар да, азыр. Оң келип калса тийип кетем да. Оң келейин деп атышат бересен да. Сүйлөшөбүз ал. Ал тема жөнүндө да эме камера өчкөндөн кийин баарлашабыз. Бул кечеги тулаң күнүңүздө өчкөн сүрөт. Ооба. Тулаң күндө Айсылжы деген пиар менеджер болуп иштешип атабыз. Ошол белек кылды, чыгардып. Бул фотосессияны уюштурганга дагы мага сюрприз кылып даярдаштыр. Мен ушундай фотосессия кылгым келет деп айттым эле да. Анан кийин мен тулган күнүмө менин атыма подарок деп сүйлөшүп. Бул дагы белек. Бул дагы белек.
Жана Жасар. жакшы отурасыңбы? Жасар. Чекет аткан тартып калсаңар. Амандашалып. Сиңдиси бир сиңдиси. Ооба, сиңдим, оңголум. Бардыгым жардамчым. Бул бирок мен менен бир жылдан бери чогуу жашап атат. Ма туулган күндө эсиңдеби? Ооба. Ошондо Гүлжен Атаканова белек кылган. Ошондон бери чогуу. Суу куюп атасыз күндө? Жок, күндө куйсаң чирip кетет экен. Бир жумада бир куюш керек. Бир айда бирде коесузбу? Бир жумада, бир 10 күндө бир куюп туруш керек экен. Буюрса, анан бул жак болсо теплый оттенок деп коебуз. Бул жак холодный болуп турабы? Ооба. Ал жакта мынтип трезвый ойгонуп жүргөн кездерге да. Бул жак болсо уктагандан да кичине жылуулук сезилип, визуально, душевно ушундай болуш керек да. Ошого бул жактын өңү өзү ошондой экен эле, анан жасалганда ошого ылайыкташтырып, кийлем, мына спальняларды, булардын баардыгын ошого ылайыкташтырып алдым. Бул жакта адаттагыдай күзгү айтчы кем сулуу. Күзгү Гүлназ Шыныбек кызы сулуу. Ар бир айым өзүнө сулуу да, өзүнчө. Муну да ошо эме сенсорный кылып жасаттым. Мындай форманы мен салондордон көрүп калчу элем да. Жагат эле необычный форма болот экен деп, дизайн чыгат экен. Жөн эле 4 бурчтукча толук кылып койгондон көрө деп атайын ушундай форма боюнча жасаттык. Муну дагы мебелчтер сонун жасап беришти. Анан неге мына күзгүнүн жанына күзгү турат деп ойлойсуң? Суроо. Эркектер жооп бере алат. Эки башка көрсөтөбү же кандай? Чындап эле бирок күзгүнүн жанында күзгү. Неге турат? Анда бул айымдар билет муну. Эме боёнгонго өзүнчө окшойт анда бул, Бул толук мындай эле буттан бери көрүнгөнгө балкимчи мындай. Мындай депчи. Дээрлик тура эле таптың, мына отуруп боёнгондочу мынаудан алыс болуп калсын да. Анан баягы беттин клеткаларын көрүш керек да. Ошондо жакындабай эле муну жакыныраактан бул көрсөтүп турат, алысыраактан бул көрсөтүп турат. Айымдардын баары ушинтип калган. Сизге суроо. Бир кодулардын айткандары бар. Эмнеге айымдар боёнгондо оозун ачып алат депчи. Кирпигин алып аткандачы. Көзүбүз чоңураак ачылсын дейбиз да. Ошондо ооз ачылыш керек. Жок, мына бири-бирине тийип кетет да деп, кирпигин боеп атканда астына тийип кетиши мүмкүн. Ошо мындай кылсаң тезирээк боеп, анан кургаганга чейин ушинтиребиз да. Сонун. Бул смарт дисплей деп коет экен да. Бул аябай мага керектүү нерсе экен. Түндө баланы бар экен, мынтип калаган жагын мынтип жылдырып жүрө берет дагы. Анан бул телефондун эле чоң сыяктуу экен. Интернетке улап коюп, кино көрсөң болот, презентацияларды көрсөң болот. Анан баягы YouTube'дан окууларды көрөм да. Ошону дагы кааласам кабинет жакка кире алам, кааласам бул жакка. Анан кухняда иш көбөйүп кетет го. Ошондо дагы кылып атканда айымдар телефонду коюп алып, бир нерселерди көрүшөт го. Ошондо дагы коюп алып, чоң эле көргөнчө иш кыла берсең дагы болот экен. Залга барып баштабасам уже болбой калды. Мурда канча жесем деле семирбейт элеми. Жаш кураң өйдөлөгөн сайын жегенде уже салмак кошулуп, фигура кете баштайт экен. Өзгөрө баштайт экен. Ооба, мен жаш курама келип калгандар билет. Канча убакыт болуп баратканыңызга? Мурда бир жылдай барган элем, анан таштап койгон элем. Анан кайра аз эле болду, жаңы эле болду баштаганда. Сонун. Дженнифер Лопестой болуп берейинчи бир. Дженнифер Лопес. Сиздин оштогу үйүңүздү тартканда бир бөлмөсү бирок биз барганда жабык болчу. Эмнегедир? Ал жакта ачалы десем айткансыз, кайнемет бул жак менин өзүмдүн бир кабинетим, ушул жакта отуруп, берүүгө келгенде ыр жазып, же болбосо бир иштеримди бүтүрөм депчи. Бул жакта ошол оштого ачылбаган бөлмө бул жакта ачылган экен. Ал жакта ошо силер келгенде даяр эмес болчу да, ал мынчалык чоң эмес эле, балкон деле ушунун жарымынча эле болчу да. Бул ошонун чоңойтулган версиясы, анан өзүмдүн кыялымдагыдай болуп жасалды бул жер. Ал жакта батпай калаттым да, мындай тар болгон үчүн батпай, көп пландар ишке ашпай калды эле. Бул жакта ошо пландардын баары ишке ашты. Келиңизчи, катары менен тааныштыралы. Аз эле болду бүткөндөчү, заказ кылып койгом. Муну дагы баягы интернеттен өзүмө ылайыкташтырып издейм да, модельдерди издеп, анан кийин дизайнерлерге мебелчиктерди чакырып, анан заказ кылгам. Бирок мынчалык сонун болуп жетет деп ойлободум эле. Келип алып, сүйүнүп, илам келип, мындай. Бул да Pinterest.
Оны да. Алган сыйлыктарыңыз. Бул жака сыйлыктарым ошто калып калыптыр көбүнчөсү. Ушу Бишкектегилерин тизип койдук, мына статуэткалар. Эми бул жак кичинекей эле бир бурч экен да сыйлыктарыңыздын. Ошол. Бул жакта до конца бүт элек ошо сыйлыктардын баарын алып келип ушул жака жайгаштырып, анан мына жака болсо грамоталарымы, YouTube'дан алган кнопкаларымы ошентип коеюн деп атам. Сонун болот да. Салондорго барганда эме алып коюшат го. Анан ошол негизи жакшы нерсени байкай билсең, жакшы адамдар менен жакшы мамиле кыла билсең, жашоонун сонун жактары ачыла берет да. Мына мебелди жасаган өмүрүндө биринчи жолу Замире келсе, эки кыз, бир эже анан кийин кызы менен келди да. Биринчи жолу эркек эмес мастер көрүп атам да. Анан сонун адамдар экен. Анан аябай мындай арзан баада жасап беришти да. Арзан баада биздин рынокто ушундай бар экен, ушундай качествода арзан баада жасаган деп. Буга чейинкилер да аябай кымбат жасаткан да. Анан алар да мен жокто жумуштап жүргөндө бүтүрүп анан кетиштир да. Анан кийин мына белекти калтырып кетиштир. Сюрприз болуп. Сонунбу? Арзан жасаган аз келемес белек калтырып кетиштир да. Жаман сүйүндүм. Бул бартердик негизде эмес. Акчасын төлөдүм, бирок реклама кылып бер дешкен жок. Бирок мен өзүм чын дилимен эле кылып кое берем. Силерди күтүп аттым да, буга чейин чыгарбайчы. Эксклюзив болсун депчи. Ооба, көрөлүк болчумун, чындап эле. Мисалы, килимдин келгенин көргөн болчумун. Мен телевизордун келгенин көргөм. Буларды атайын чыгарбай турдук да. Силерге сактап турдук деп. Супер ТВдан эксклюзивди көрсөңөр болот. Анан кийин бул жакта болсо бул эмне болгон? Гүлнур Сатылганова эжеке өз кол менен белек кылган. Биринчи жолу кичинекей кезинде кыялданчумун да, кийин чоңойсом аябай жакшы көрөт элем да. Айтам го интервьюлардан. Чоңойсом Бишкекке барып, эптеп Бишкекке жетип алсам, эженин үйүндө иш кылып, идиштерин жууп болсо дагы жанынан көрсөм экен деп кыялданчумун да. Чоңойгондо, үрчү болгондо ошол кыялым ишке ашып, үйүнө бардык бир күнү. Башка адамдар кетип аткан экен угуп алып эле ээрчип алдым да, менин жакындарымчы. Башка нерсе тема жөнүндө сүйлөшөндө мен да барайынчы деп. Анан барып таанышып, сүйлөшүп отуруп, бир 3-4 сааттай жанында отуруп, отурганыма ишенбей, ыйлабым келип ыйлапчы. Азыр ыйлайт, ыйлап бергем. Анан ошондо Гүлнур же өзүнүн ушундай белегин берген, дискин берген. Анан мына төртөө эмнеге ушундай болуп катарында турат деп ойлойсуң да. Мен табайынбы? Тапчы. Гүлназ Чынык кызынын балким барып келген өлкөлөрү. Себеби дегенде жакында эле Чечага чыгып келдиңиз го. Ошондо мен ойлоп атам да, мисалы ар бир өлкөгө барган сайын ушундай бир өзүнө эсте каларлык белектер алып келет депчи. Туура эле таптым окшойт да. Ошентип кыялдангам, ошо биринчи мына Дубайга барганда буну алгам. Ошон үчүн биринчи турат. Экинчиде Египетке барганда пирамиданы алгам. Ошо ар бир жердин өзүнүн достопримечательности болот го. Мына болсо Шри-Ланкада пилди ушундай көп статуэтка кылып сатышат экен. Бул жакында эле сиз барып келген? Вьетнам. Ооба. Вьетнамдыктардын улуттук кийими экен ушундай. Баш кийими мындай кийип жүрүшөт экен. Мындай алып келдиңизби? Жок, башкача иштеп алып келдим. Атам менен апама. Кандай экен? Чечага чыгыш, көрүш, ал жакта сонун идеялар менен кайра кайтып келиш. Ооба, мага ошо Вьетнамга барганда биз менен чогуу барган Умут деген саудагер кыз бар да. Ырчыдагы экөөнү тең, чоң бизнесмен да. Ошону айткан жагып калдым деп. Мен бай болгонум үчүн саякаттабайм, бай болуш үчүн саякаттайм деп айтты да. Кара, сонун сөз экен. Бул деген чындап эле баягы кеткен акчаны ойлойбуз да биз көбүнчө. Кеткен акчаны эмес, ал жактан алып келген, сен акча таба турган ал жактагы идеяларың менен келесиң да, жаңы энергия менен келесиң. Ошондой экен да, мен өзүмөн да байкадым. Анан, то есть биз көбүнчө башыбыздын ичинде граница кылып алабыз го, мындай. Ушунчасына шүгүрдешибиз керек, бирок мүмкүнчүлүктөрдү да колдоно билишибиз керек деген инсайттар келет да ал жака баргандачы. Мындай булар ушундай эле өлкө болуп туруп, ушундай чоң нерселер кылып атат, анан биз эмне кылсак болбойт? Анан булар ушундай жерди ушундай кылып коюшту, а мен эмнеге өзүм жашоому гүлдөтө албайт экенмин дегендей ушундай жаңылдык менен келесиң да. Ошонусу жагат. Мен өз саякатты жөн эле эс алып, мынтип пляждын жээгинде багындай коктейлдерди ичип, сууга түшүп. Мен мурда саякаттай электе ошентип гана элестетчүмүн. Бул жаңы эл көрүп, жаңы жер көрүп, өзүнчө бир перезагрузка, трансформация болуп келет экенсиң да. Такыр мен элестеткенден башкача экен. Ошого адат кылып алайын атам, насип кылса. Карта. Ошон үчүн картасын илип койдук, билдирип койдум. Сонун экен.
Бул деген баягы азыркы тил менен айтканда визуализация деп коет го. Ошол максатыңы, кыялыңы жакындатуу, анан кол үзүп көзүң көрбөсө мынтип жүрө бересиң, анан көзүң менен улам көрүп турсаң, баягы сигнал берип турат да, калыптанат ал жагыңдачы. Себеби биз кичинекей кезибизде дүйнөнүн картасы бар болчу үйүбүздечи. Ал бирок мындай кагаздан болчу да, карта мира деп чоң. Анан ошол жерлерден кайсыл өлкө каякта жайгашкан деп мынтип бир туугандар менен, ал кезде эч нерсе жок, интернет. Ойночубуз да, мынтип деп ичиңен бирөөсү катат. Кайсы өлкө экенин мынтип баягы линиялар менен кете беребиз. Анан жакындасам алысасам үнү менен ушинтип ойношубуз. Анан тапканда мына жер десе ооба деп көрсө ошол кезде мынтип калыптанат экен, кыялдарың ойгонгон кездер болот экен да. Анан жана эле сиңдим менен да сүйлөшүп аттык, көрсөттүм да үй ушундай болуп бүттү деп, батын албай, интернетке чыгара албай, бир туугандарыма көрсөтсөм сонун болуптур деп. Анан дизайнер жок, дизайнды өзүм ойлоп таптым. Эми ойлоп тапканда интернеттен өзүмө жактырып чогулттум да. Баягы курсак ачканда эч нерсени карабайсың го. Дароо эле же кыргыздар ушундайбы, же баардык чет өлкөлүктөр деле ушундай билбейм. Муздаткычты ачасың, ичинде эчтеке жок экенин билесиң. 15 мүнөт мурун эле ачкансың, дагы ача бересиң деген сыяктуучу. Ансырдай бул жак ашкана. Сонун экен, чындап эле жасалгасы, өзүңүздүн тандооңуз, өзүңүздүн табетиңиз, дал ушундай өңдөрдүн айкалышкандыгы мени кубандырды. Бул жерде дагы мындай жарымына чейин кухня жасап коюшкан экен, баягы сата турган алдындачы. Анан кийин ал бир аз менин табитиме туура келген жок, анан аны чечтирип, анан башынан жасадык да. Ушундай бир теплый оттенок деп коет го, мына кофенин өңү экен да, кофейный цвет. Ушуну жасаган ага сунуш кылды эле, макул болуп, ушундай чыкты. Үйдөн тамак кыласызбы? Үйдөн тамак кылып атабыз азыр. Үйдө азыр үчөөбүзбүз да, бул жакта тойго чакын дагы адамдар көбөйөт. Кечке сырттан тамактансак болбойт. Кимдер бар азыр жакта? Азыр аз көрсөтөм. Азыр тааныштырам азыр дегендей, Ооба. Анан буга чейин наркы однокомнатный квартира эле болот. Ошону сатуудан алдым да. Ошол жактан келген холодильник бар эле, мына бою кичинекей. Ал жактан келген духовка бар эле. Аны Instagram желесине жаздыңыз, чыгардыңыз. Гүлназ Шынек кызы бизнесменби дегендер болуш керек э? Ошолор сатып бердим бирокчу. Уктум ошо, көрдүм балалардын Instagramданчы. Гүлназ эме кылса болуп турбайбы, сода кылса болуп турбайбы? Ошо мен өзүм да ошентип ойлоп калдым. Значит, сода кылгам мурдачы. Анан көптөн бери баягы нерсе сата элекке баягы азарт кармап кетти. Улам аркасынан чыгарып, бардыгын сатып салдым. Но ордунда духовка менен микроволновка бар эле. Просто ана дизайнга туура келбейт. Алар кичинекей, обычно отдельный болот го, ушундай мындай булар встроенный кылып жасаптыр да. Жасады да мебелдичи. Ошого ушундай орнотуш керек болду. Ал жака ашча нерселерди эме кылып койдум. Ал жакта балкон бар, багындай. Ал жактачы вид жаман сонун болчу да, просто ашча нерселер ошол жака туюп койдум. Көрсөтпөй келет аттыйлар жыйнабы? Ашек багындай. Силерге айтып кое беришим керек экен, айтканым кийинки келгениңерге чейин ишке ашып кала берет экен. Айтыңызчы дагы. Кыялыңызды, максатыңызды. Кудай насип кылса, максаттар, кыялдар көп. Сонун арал алгым келип атты. Гүлназ Шынек кызы бир аралды сатып алыптыр деп эртең жаңылыктарга чыкса, ойлонбой эле койсоңор болот, таң калбай эле койсоңор болот. Анын себепкери биз болобуз деп койсун. Анын себепкери биз. Бул негизи баягы жеке менин жетишкендигим деп ойлобойм. Бунун эң биринчи артында мен жараткандын колдоосу менен ата-энемдин ак батасы турат. Канчалык ата-энебизди ыраазы кылсак, ошончолук ата-эненин бала болгон батасы түз тиет дейт го. Ошого аябай маани берем, көңүл бөлөм. Мен мисалы бул үйдү деп бир акчасын берип төлөгөнгө мүмкүнчүлүгүм жок болчу. Мен бул үйдү көргөн кезде менде болгону $10,000 эле бар болчу колумда. Канча эле баасы, жалпы баасы?
жок, өзү 3 бөлмөлүү деп аталат. 88 квадрат метр да. Мындай баардык ичиндеги нерселердин баарын кошкондо бир 100 000 евро калат да. $100,000. Гүлназ Шынайык кызынын $100 000 үйүндө коноктобуз. Дагы мактантасың дешет. Неге сонун мага менчи сизге ушул нерсени айткым келип атат да. Сиздин өзүңүздүн маңдай териңиз менен, мээнетиңиз менен, өзүңүздүн тырышчаактыгыңыз менен ушундай иликтерге жетип отурасыз да. Мен ошол нерсени жалпы көрүүчүлөргө айткым келди. Ошон үчүн баасын сурадым. Баасын сурагандар жаман көргөндөр болсо, эмнеге баасын сурап атасыңар дегендер болсо, силер дагы мисалы баардыгыбыз ошондой үйгө жетели, насип кылсын. Анан ошон үчүн мен ошол нерсеңизди баса белгилегим келип атат. Аракетчилигиңизди. Албетте, мээнет, аракет, сөзсүз жогоруда айткандар, анан жакшы адамдардын себеби менен, жакшы адамдардын жарыгы жалпыга тиет деп коет го. Мисалы, берки үйдү алганда деле, бул үйдү алганда дагы ключевой жерлерде жакшы адамдар турушту, мынтип сүйлөшүп, ортого түшүп, сүйлөшүп берип, шашпай берсин деп, бөлүп төлөп берсин деп, ошентип сүйлөшкөн агаларым болду. Баягы жетпеген акчаларды бул жактан сатып, анан кийин алдым да. Ак камерени саттыңыз, биз тарткан. Үйдү алып атканда кара камерини саткам. Однокомнатный квартираны саттым, кара камерини саттым. Оштон бир бөлмөлүү алып койгон элем башка. Аны саттым. Анан өзүм иштедим, ошентип анан көптөп анан кутулдум да. Ак камерини сатып, кайра машинага алмаштырдым. Lexus алдыңыз жаңы. Кандай экен? Буга чейин бир айттыңыз эле го, кыялданымчы. Алайын деген бирок акчам жетпей калды депчи. Көрсө ошо ар бир нерсенин өзүнүн убакыт сааты келет дейткөн го. Ушул күндөргө дагы туулган күнүмө дагы туш келип калды да, оң келип калды. Аны дагы бир ошо жакшы тааныш ага бар, ошол сүйлөшүп, карап, туруп берди. Сиздин үй алышыңыз, унаалуу болушуңуз, дагы бир жакшы адамдар менен ошентип мамиле түзүшүңүз, дагы бир сонун иштерди пландап, аны ишке ашырган болсоңуз, ашырып келаткан болсоңуз, ушул күнгө чейин дагычы, сиздин бул бирден бир кыялыңыздын артынан болуш керек. Кыялданып, аракеттенип, максат коюп. Өзү биринчи кыял болуп келет экен да. Кыялданасың го, ошол жөнөн келбейт экен да. Ошо кыялданасың, анан ошону ишке ашырганга максат коесуң, ишенип, анан кийин Кудайдан сурайсың, анан аракет кыласың, ушинтип кете берет. Анан мен каалаган, мен жетким келген, ийгиликке уже жеткен адамдар бар го. Ошолордун кеңештерин, ошолордун баягы подкаст деп коет го, ошолорун угам да. Алар эмнени кандай кылып атышат? Мен ошол жумушту мен кандай жол менен аткарып атам деп салыштырам дагы, анан ошолордон өзүм жашоомо алам. Өзүм жашоомо, ошолордун жашоосу, алар эми ийгиликке жетип койду да уже, аларды шпаргалка болот да сагыч. Ошентип алып, анан баягы ийгилиги жөнүндө айтып атканда, биз көбүнчө баягы зато буда үй бүлөсү жок да, күйөөсү жок да, зато буда мындай да деп баягы минус жагын ийгилиги жөнүндө айтып атсачы, ийгилиги жөнүндө көрүп атсаң дагы, зато бул мындай да деп мындай минус жагын оюңа келе берет го. Ошол тромес мышление экен да. Аны такыр алып койсоң, ошончолук ийгиликке кантип бат жеткенин билбей калат экенсиң да. Ошондой видеолорду, мисалы азыр деле мына видеолоруңар силердики просто эле баягы үйдү тааныштырып передача эмес. Мен убагында көп жыл болду муну тартканыңарга. Ушул берүүбүздү көп жыл болду. Мен убагында эч нерсем жок, же болбосо жөнөкөй эле квартирам бар кезде ушундай передачаларды көрүп мен кыялданчумун да. Кудай буйруса бир күн келет, мен да сонун үй алам, анан тааныштырам. Мен да ушуну тааныштырам депти. Демек, баягы мындай передачаларды, ушундай жакшы жакка үндөгөн, мотивация бере тургандарды эмне үчүн тез көрүп турушубуз керек? Ушундай кыялыбызды биринчи ичибизден ойготуп, мээбизге алып келип, анан баягы кыялың максатка айланып, анан максаттын аракеттери менен ушинтип цепочка болуп кетер экен да. Кимдир бирөө үчүн, балким да көрүп аткандар айтам да, бул менин алган батирим да жөнөкөй эле катардагы эле көп батирлердин эле бири болуп калышы мүмкүн да, мындай реально особнякта жашап аткандар үчүнчү. Бирок мен өзүм үчүн баягы чоң жетишкендиктердин бири, анткени мен эч нерсем жок, жана Казакстанда үй алып, бир эле бөлмөлүү үй алып алсам экен деп иштеп жүргөн кезиндеги невозможный кыялдардын бири да. Ошон үчүн кыялыбызга ишенип, Кудайдан сурап, аракет кылып, анан эң да ключевой жери ошол жакшылыкты бөлүшкөндө ошол өзүңкүндөй кылып кабыл алышың керек экен. Кабыл алганда
биздин подсознаниябыз чындап эле ошол менде болуп атат деп ойлоп тезирээк притяжение кылат экен. Анан азыр бир сонун нерсе айтып кеттиңиз го. Мисалы, сизге деле жеке өзүңүздүн жеке катка деле, жеке дайрекке деле же болбосо Instagramдын же YouTube'дун комментарий бөлүгүнө жазгандар болуш керек да. Гүлназ, үй алып атасың, уну алып атасың, иликтерди багындырып атасың, чечиге чыгып атасың. Бирок эми баягы жолдошуң болсо, мындан дагы сонун болуп беле депчи. Антип жакшы айткандар дагы бар, анан баягындай айткандар да бар. Далактап жүрө бер, эрге тийди. Кечээ да баягы машинанын видеосунун астына да ошентип жазып турдум. Эмне машинаңыз ага депчи. Неге да? Машина эми ар кандай болот дейм. Конечно, ал нерсе баягы жалгыз жаратканга жарашат дегендей, ал нерсенин баардыгы жүрөгүмдө, эсимде, ниетимде. Бирок айрым бир себептер бар. Ошол себептерге аркылуу анан негизи эле насип болсо, ал дагы ишке ашып калса, «Хей, күйөө тийип атам!» деп чыгарам. Анда дагы бизде Жашырык деген берүүбүз бар да. Анда ошого чакырабыз. Жок, күйөөм келбейт болуш керек дей берейин. Билет экенсиң да берсеңиз. Чарбашлыктан алыс окшойт жолдошуңуз деп баштай берсең, теманы буруп элечи. Буюрса, жакында той. 11-inde кайсы той дебейсизби? Кайсынысын айталы? Үй тойбу же эмне? Үй той. Үй той. Унчпай турсам болмок экен, үй той деп турсам болмок экен. Жакында той десем. Деген боюнча бүтүрүп койсоңбу? Жакында той. Үй той буюрса 11-июль күнү. Ооба, 11-июль. Этно стилде болот. Кудай насип кылса, ошондой мындай жөн эле той эмес, бир кандайдыр бир жакшы жакка таасир бере тургандай, үлгү боло тургандай той кылганга аракет кылып даярданып атабыз. Канчалык деңгээлде ишке ашат, ошол күнү көрөбүз. Сонун. Сизге ыраазычылык билдиребиз менимче. Бар болуңуз, ишиңиз ар дайым ийгиликтер болсун. Сизди сыйлайбыз, урматтайбыз. Чыгармачылык ийгилик, чыгармачылык эргүү, бир гана талкпастан эмгек кыла бериңиз. Рахмат чоң силерге да. Мен да ошону каалайм. Ар бир батилүү болсом деп азыр чет өлкөдө канча мекендештерибиз иштеп жүрөт да, мен анын жүрөгүм менен туям. Анткени мен да убагында ошентип иштеп жүрдүм да. 4,5 жылдык менетим бир эле бөлмөлүү үй албасам да иштеп жүргөм. Ошондой ниетте жүргөм. Чет жактабы, биз жактабы үйлүү болсом деп эңсегендердин ар бирине жакшы өздөрү каалагандай үйлөрдү насип кылсын. Урматтуу Супер ТВнын жалпы көрүүчүлөрү, бүгүн биз жалпыңыздарга ырчы Гүлназ Шыныбек кызынын Бишкектеги үйү менен жалпыңыздарга тааныштырдык. Аты жөнүм Кадимбек Даняров. Кайрадан көрүшкөнчө бар болуңуздар.